адамдардан бизге суроо келсе, ал суроо бир Ханафи мазхабтагы эрежеге түшүрүп анан жооп беребиз да. Өзүңдүн оюңан жооп берсең, бисмилла, биринчи кадамың тозокко. Себеби ислам дини алымдардын, устаздардын ой пикири эмес. Ойлогула, мынтип отурганда суроого жооп берип атса, жок. Ар бир сурооңузга менин силер суроо берип атканды издеп атат. Кайсыл эрежеге түшөт? Эрежеге түшсө жооп беребиз. Билесиңер, так деп калганда билесиз, биле бериңиз ушу. Түшпөй атат эрежегечи. Анан Кудайдан коркпостон, анан ушу элдер мени билбейт экен, ушул дебесин деп, анан өзүм оюму айттым дегичең тозокко бир кадам. Эки жолу айттымбы, тозокко эки кадам жакын. Себеби билесиңер, эң биринчи тозокко түшүрүлө тургандар кимдер? Кудайым сактасын. Фатва бергендер, муфтийлер. Ошон үчүн ойлобогула. Бул жерге чыгып алып эле суроого жооп берүү бизге жеңил, же болбосо сыймык эмес. Болгону ушундай абал болуп атат. Биз өмүрүбүздүн жарымынан көбүн ушул жолго жумшадык. Максатыбыз эмне? Адамдардагы маселени чечип берүүгө. Бизди Аллах Таала ушул нерсеге бизди байлады. Эми биз өмүрүбүздүн акырына чейин элдерге жардам беришибиз керек. Анан кийин мен тозоктон корком, кой Кудай сактасын деп тоого чыгып кетсек, анда пайгамбарыбыздын башка хадиси бар. Бирөөндө илим болуп туруп, илимин жашырган болсо, кыяматта оттон болгон жүгөн менен жүгөндөлүнөт дейт. Буяка качсаң да өлөсүң, буяка. Ошон үчүн туурасы ошо элге жардам берип эле шариаттын маселелерин чечүү. Эгерде мен бир маселени айткан болсом, ал мурдагы устаздарга туура эмес келип калса, ал менин пикиримдеги бир эреже менен жооп берип атам. Мени айыптабагыла. Анан мен дагы мурдагы устаздар ушундай дептир, ал туура эмес болсо дагы эми ушу устаз дептир деп мен кете албайм дагы. Себеби мен эртең ага кыяматта жооп берем. Мурдагы устаздар жооп бергенине өзүнчө жооп берет. Мен жооп бергениме өзүмчө жооп берем. Ошого кээ бир маселелерде бизде кайчы пикирлер чыгып калып атат. Эреже деген миллиондогон эрежелер бар. Адамдар берилген суроону эрежеге канчалык даражада туура түшүрүп калат, ошол маселе.